Садыр өзү ким? Өткөндө айта албай калдым да, эми убакыт ушул болуп калды. Ал теледебаттайм, ошо суроого жооп бериш керек. Өзүнчө эле кетип калганга да туура болбойт. Деги эле өзү ким ал Садыр? Азыр Садыр деп эле атат да. Айланайын кыргыз көзүңдү ач. Садырга караганда Ташиев өйдө. 2011-жылы эгер Садыр бир лидер болсо, анда чыгат эле ошо Атамбаевка баягы каршы дейбизби, соперник катары мен чыккан, Ташиев чыккан, Мадумаров чыккан, Кубанычбек Исабеков чыккан. Мына Ташиевке 100 000 деген голос берген түштүк эли. Ташиев, Атамбаев баягы админ ресурсту колдонду деп бос үйлөрдү тектерген. А Садыр ким өзү? Ал кезде Садыр ошол депутат болчу ата журтунда. Андай лидер болсо ошондо эле чыкпайт беле. 2012-жылы бекен жанагы Ташиев заборду аттап кеткен кезде. Эгер ошол кезде ошол революция окшоп кетсе, Ташиев президент болмок. Анда деле Садыр никто болчу. Мындай чындыкты таап алалы биринчи. Андан кийин Садыр качты. 3 жылдай качып жүрдү окшойт. 4 жылдайбы. Дубайда, Москвада. Андан кийин камалды 4 жыл. 8 жыл деп атпайбы өзү? Ал эмне кылып койду кыргызга? А мен 8 жылда ыйлап сыктап, кыргыз сен улуусуң, ааламдан буйрулуп келгенсиң деп, кыргызды басып алып жаргандай диндер менен согушуп, жана ааламга кетет. Сен жаназа окуганым дегениң жалган. Мугалимге жаназа окубай коебуз эгер хиджаб туккага уруксат бербесе деп чыгышты да. Жан деген аспанга кетет. Ал сагаз окуп коюшу мүмкүн. Мугалимден сен карараксың, мугалим өйдөрөөк. Ал анткени бала окутуп атат. Ал ошо колунда курчкасын бир балага бере салат. Өз баласынан мунун бирөөлөрдүн баласын көбөйлөйт деп көп күрөштөрдү, чындыктарды ачып берип атып, кыргызды ойготуп койдум, өстүрүп койдум. Өзүм эволюциялык жолдорду басып, деңгээлим көтөрүлүп, Кудай деген энергия жайгашты. Көптөгөн адамдарды эволюциялык жолдордон өткөрүп койдум. Ал эмне кылды? Мына 2019-жылы мен Сооронбайды сезонуң бүттү, бийлигиңди өткөрүп бер дегенде Сооронбай мага иш козгоду. Астыбыз камалды, штраф төлөдү, кыйналдык. Ал кезде Садыр эмне болуп атты эле? Мунапыс сурап, жалдырап түрмөдө жаткан. Мындай тактап алалы эмгек дегендичи, аалам эмгекти баалайт. Бул мен факты менен айтып атам, мен ушак айткан жокмун. Мына 2019-жылкы октябрда чыккан революция. Садырды бошотсун деп чыккан эмес. Ага чейинки ошо мен чыктым 2019-октябрда. Жок, 2019-октябрда. Эмне болду? Андан кийин реакция деп чыкты. Райым Матраимов камалсын деп, жоопко тартылсын деп. Мына ошентип эл көтөрүлө баштады, ойгоно баштады. 2020-жылкы октябрда чыккан революция Садырды бошотсун деп чыккан эмес. Сооронбайга кетсин деп, Райым камалсын деп чыккан. Мейли Садыр 2012-ге чейин Акаев кесте депутат болуптур, Бакиев кесте комиссар коррупция болуптур. Ал коррупцияны баспай эле гүлдөп кеткен го. Мейли анда да эмгек кылбаптыр. Атамбаевдин убагында ата журт менен депутат болуптур. Эң кызыгы ошол дегеле башына жүн чыккандан бери депутат болуп келатат, саясатчы болуп келатат. Бийликтин 3 бутагын эмнегиче билбейт экен. Ошол силердин көрсөтүп аткан саясатчыңар айланайын. Кыргыз. Көзүңдү ач кыргыз. Аны мектептин баласы билет. Мейли аны башка адам билбесин.
Анда эмнеге ал депутат болуп жүрдү? Анда эмнеге саясатчы болуп жүрдү? Мына ошентип мейли анда кызмат кылып аптыр. Анан садыр деп бир 5-10 балок жерден кыйкырды, пулга келген балдар. Эл деле мейли ушул эми мүмкүн оңдоп кетер деп күттү. Ал тетирсинче Матраимов менен Сооронбай Жээнбековду кароого алды. Эл талап кылган Сооронбайдын кетишин, Матраимовдун камалышын. Мекенчил партиясынын мекени кыргыз эли, кыргыз мамлекети болбой эле Райым менен эле Сооронбай Жээнбеков мекени болуп калды. Коргоду кадимкидей. Экисти берди. Ушул Жапаровдун элге кылган кызматы. Эми жетим тобуну берем дейт да. Ай, Садыр көзүңдү ач. Жетимди кордобо, жетим жалгыз. Жетимдин башынан сыла дейт. Ал аты да жөн эмес. Мынабу ааламдан берилген китепте минтип берилет. Ошо 2000-жылдан баштап кыргыз эргесине элине нур төгүлдү дейт. Жерине да нур төгүлдү. Эми кылып чет элдиктерге сатып пул табабыз десеңер, ошол кем байлыктар керек болсо Ысык көлгө түшсөңөр, ошо жердин ээлери, пирлер, мазареси бар деп коет го. Чарпып коет, мамлекетте оору башталат, өзөн жоюлат, мамлекет жоюлуп кетти, коркунучуна келет дейт. Бул жалганбы деп ойлонсоң, мына кум тердин эч пайдасы тийбей атыптыр. Көп болсо ошол жерде иштеген рабочий сила айлык алып атат, соцмон налога. Эмнеге 50% алтын Кыргызстанда калбайт? Ал кыргыздын алтыны болсо.